сиздер тараптан эскертүүлөр болду. Ошол эле мезгилде бир топ жакшы сунуштар, кеңештер айтылды. Конструктивдүүлүк жана консенсус жогорку кеңеш менен өкмөттүн өз ара аракеттенүүсүнүн башкы механизми. Мунун баары элдин жана өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн деп ойлойм. Баарыңыздарга бюджеттик мыйзам долбоорлорун биринчи окуудан колдоо бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча дагы биздин каржы министрибиз айтып берет деп ойлоймун. Негизги баяндамачыга кошумча. Урматтуу депутаттар, биздин максат жарандарыбыздын жашоосун жакшыртуу. Бүгүн Кыргызстандын экономикасы дүйнөлүк экономиканын алкагында өнүгөрү бышык. Бул глобалдаштыруунун шаарданы менен түшүнөбүз. Дүйнөлүк валюта фонду 2020 жылга карата дүйнөлүк экономиканын башкы божомолдорун берип баштады. Анда 2020 жылы мунай затка болгон көз карандысыл көбөйөт. Тагыраак айтканда, мунай затты керектөө 40%, газ 3,2%, көмүр 1,7% керектөө көбөйөт деп берип атат. Демек, энергия булагы болгон нефть, газ дүйнөлүк экономиканын башкы регулятору болуп кала берет. 2019 жылы дүйнөлүк тенденцияларга туруштук гана бербестен, биз макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу жана ичкүдүн продукцияны олуттуу өсүшүн камсыздап, эл алдында алган бардык социалдык милдеттерибизди аткаруудабыз. Бул стратегияны биз 20 жылы да улантабыз. Биринчи окууда өлкөдө жасалып жаткан жана келечектүү иштер боюнча кеңири айтып бердик. Мен аларга токтолбой эле коеюн. Бүгүн 2020 жылга карата бюджет боюнча өкмөттүн ишинин концептуалдуу багыттарына дагы бир жолу сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетмекчимин. Эң биринчи маселе экономиканы санариптештирүү. Анын ичинде салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу. 2020 жыл салык системасында бурулуш жылдардан болот деп ойлойм. Бул көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга мүмкүндүк берет. Азыр мына баяндамачыбыз айтып кетти, Эмил Токтокунович. 24% биздин экономика өзү көмүскөдө деп. Кээ бир адистерибиз айтып атат, мындан да көп деп. Жалпысынан 30 миллиард менен 40 миллиарддын ортосундагы сумма жөнүндө сөз болуп атат деп ойлойбуз. Биздин эсептер боюнча, бул боюнча ушул экономиканы санариптештирүү, анын ичинде салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу менен ушул проблеманы кескин жакшы бир жакка бурсак болот деген ойдобуз. 1 январдан баштап эмне иштер болот? 1 январ 2020 жылдан баштап күйүүчү майлоочу материалдар боюнча контрабандага бөгөт коюу үчүн бардык май куюучу станцияларында эсепке алуунун автоматташтырылган системасы иштеп баштайт. Мына азыр бизде кээ бир компаниялар иштеп, өзлөрүнүн пилоттук долбоорлорун тастыктап, өзлөрү бизге жардам берип, мамлекеттик саясатка иштеп башташты. Мен ойлойм, 975 май куюучу жай бар экен республика боюнча. Ушунун бардыгын тең, ушу май куюп атканда канча май куюп атат, кайсы түрүнөн куюлуп атат, ушулардын баарын тең процедурасын биз санариптик формага алып келип, базаларда көрүп тургандай кылабыз. Бул жерден дагы жана контрабанда, анан эсепке келбеген күйүүчү майларды сатууну мен ушу менен кыскартабыз деп ойлойбуз. 2020 жылдын 1 июлунан тартып, урматтуу депутаттар, канча бир жылдан бери айтып келатабыз, алкоголдук жана тамеки дары-дармектери боюнча. Дары-дармек боюнча иш башталды. Ушул алкогол боюнча мен статистикага токтолуп кетсем, 2014 жылы 1 миллион 600 миң дал ар кандай спирттик ичимдиктер чыгарылган. Азыркы күнү 470-ке түштү. 4 эсеге азайды. Бул жерде импорт, контрабанда, контрафакт жана өндүрүшчүлөрдүн жашыруун чыгарып аткан алкоголдук продукциялар абдан көп деп ойлойм. Биз ушуга да бөгөт коюшубуз керек. Бул да биздин эң башкы милдетибиз. Милдетибиз жана биздин салык саясатындагы фискалдаштыруунун эң башкы механизми ушу болот деп ойлойм. Бажы системасы боюнча. Бажы системасынын ишин толугу менен санарип өткөрөбүз. Электрондук бажы кызматы болуш керек бизде.
Бул адам факторунан жок кылуучу эң натыйжалуу булар. Азыр биз айтып атабыз ар кандай персоналарга байлап, биз мындан кетиштин бир гана жолу, бул жөнүндө президентибиз да айтты, кетиштин жолу бажы системасында болуп жаткан процедуранын баарын санарип формага алып келишибиз керек. Бул боюнча эмнелер болот? Эсепке алынбаган ташып келүүдөгү баардык процедураларды, эсепке алынбаган товарлардын баарын ушул санариптешүү аркылуу эсепке алышыбыз керек. Бажы посттору заманбап материалдык техникалык база менен жабдыла баштады. Мына бүгүнкү күнү 472, мына 19-жылы жазалган иштер. 472 видео камералар орнотулду. 5 бажы посторуна инспектордук көзөмөлдөөчү комплекс коюлду. Билесиздер, биз Евразиялык биримдикке кирип атканда өнөктөштөрүбүздүн да талабы, жалпы саясат, бажы саясатынын талабы үчүнчү мамлекеттен келе турган товарларды ушундай автоматташтырылган көзөмөлгө өткөрүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул боюнча ушул 19-жылы жазалган иштер ушундай болду. 5 азыр инспектордук көзөмөл постторубуз даяр. Декабрдын башында биз тор картты да ачабыз. Мына ошо менен негизги үчүнчү мамлекеттен келе турган товарларды эсепке алуу боюнча бул механизмдер кире баштайт. Мындан тышкары салмак габариттик контролдоо системасын постторго киргиздик. Азыр мына Ак Тилек чоң капка чалды бар. 3 постко бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен бетамонт системасын киргиздик. Ал жерде кирип аткан машинанын номерлери, кирип аткан товардын жүктүн өзүнүн салмактары баардыгы каттоого алынат. Муну дагы биз азыр онлайн режимде көрө турган борбордук базага алып келебиз. Бул боюнча иш жүрүп атат. Чек ара посттору боюнча айттык. Бул боюнча дагы мына декабрдын аягында мына биздин азыр менин кабинетимде да болуп атат. Урматтуу президентибиздин да кабинетинде, бажы кызматынын жетекчисинин да кабинетинде кайсы убакта кандай машина өтүп атат уже көрө баштадык. Муну байланышты жанагыдай онлайн деп коебуз. Ошол режимде биз көрүп, эсепке алып, каттоого өткөрүү боюнча механизм башталды. Натыйжада эмне болот? Бажылык контроль күчөтүлөт, өткөрүү жөндөмдүүлүгү жакшылат. Мен өзүм барып бир штамдан көрүп келдим. Кандай 10 миллион долларга коюлган жабдык боюнча. Канчалык машина чоң болсо да ошонусуна карабай, ичинде эмне товар кетип баратат, жана кайсы товардын өзүнүн көлөмү, товардын өзүнүн кайсы товар экенин бардыгы көрө турган механизм коюлду. Ушул эң негизги жанагы биз айтып аткан тор карт менен Иркештамда декабрдын аягынан баштап толугу менен иштейт. Мындан кийин ушул процедуранын баардыгы тең биз айтып аткан түндүк системасына кирет. Түндүк системасына кирип, биздин жарандарыбыз, сөзсүз түрдө ушу урматтуу депутаттар, сиздер өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Муну да биз интернет аркылуу бүт ачык айкын кылдырган атабыз. Учурда коомчулукта жана 700 миллион доллар боюнча сөз болуп атат. Бул боюнча да биз өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек. Талкуу жүрүп атат. Мен ачык айкындык, экономикадагы көмүскөгө каршы күрөшүү боюнча жарандарыбыздын демилгелерин колдойбуз, өкмөт. Мына сиздер дагы өзүңүздөр депутаттык комиссия түздүңүздөр. Буга да өкмөт активдүү катышып, болгон жыйындарга, чечимдерге активдүү катышып колдогонго өкмөт даяр. Бул боюнча азыр иликтөөчү топ да түзүлдү. Иликтөөчү топко мен да чакырып кетер элем. Кызыктар, жарандар бардыгы катышса. Ачык айкын жанагы иликтөө Азаттык радиосунун берген, журналисттердин берген фактылардын баарын изилдеп чыкканга, мына президентибиз болуп бардыгыбыз чогулуш өтүп, ошол жерде тапшырма бердик. Ачык айкын эл көрө турган процедураларды ошол жерде кылабыз. Ким эмнеге жооп бериш керек? Мен ойлойм, бул дагы биздин өзүбүздүн экономикабызга оң таасирин тийгизет деп ойлоймун. Экинчиси, аймактарды өнүктүрүү саясаты боюнча сөзсүз түрдө экономиканы активдүү катыша турган биздин жарандарыбызга басым жасалат. Бул боюнча мына былтыр биз 2 миллиард сом дедик эле, азыр
баяндамабызда айтып кетти. 534 миллион сомун мынакей чечим кабыл алып, 30 долбоорду колдодук. Бул жерде 10 долбоор Баткен областы боюнча, ушинтип ар бир областтан 4-төн 5-тен болуп 30 долбоор колдонду. Азыр биз каржылоо процессине келдик. 2020 жылы бул саясат боюнча 6,8 миллиард сомду, 2 миллиард деп мына 19 жылы айттык эле. 20 жылы 6,8 миллиард сом ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча саясатка жумшалат. Булар кайсылар? Бул жанагы жаңы ачылып аткан сөзсүз түрдө демилгелүү жаштарыбызды колдошубуз керек. Аялдардын ишкерлигин сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Мына 19 ноябрда аялдардын ишкердик боюнча бүткүл дүйнөлүк күнү болду. Ошол жерге барып, биз да абдан кубандык. Биздин активдүү аялдарыбыз абдан көп. Жаңы заманбап технологияларды алып келген аялдарыбыз абдан көп. Булар боюнча да биз өзүнчө кредиттик линияны ачып, мына Айылбанк быйыл. Айылбанк менен РСК банк ишкер айым деген өзүнчө линия ачып, миллиондогон сомдорду каржылап бере баштады. Бу да ойлойм биз өзүбүздүн аялдарыбызга болгон камкордугубуз деп. Мындан тышкары Тоо-кен тармагында, урматтуу депутаттар, мына Кумтөр менен стратегиялык келишимде экологияны сактоо, жаратылышты өнүктүрүү боюнча бир фонд ачып, экинчиси региондорду өнүктүрүү жана социалдык проекттер боюнча экинчи фондду ачтык. Бул фондко дагы азыр бизде иштеп жаткан эң ири Тоо-кен тармагында ишканалардагы акча которууга макул болуп атышат. Мына азыр 2 компания менен атын атабай эле коеюн. 2 компания дагы ошол жерге акча которуп, биз дагы ошондо ишкерликти региондорду өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп атышат. Региондорду ишканаларга колдоо боюнча, айыл чарбасын колдоо боюнча, айыл чарба мурунку келаткан айыл чарбасын каржылоо боюнча 8 программасы улантылат. Мындан тышкары РСК банк экспортту колдоо боюнча банк болуп түзүлүп атат азыр. Капиталдаштырууну өткөрүп атабыз. Мына буга дагы чоң акча каражаттарын ошол Орус, Кыргыз фонду аркылуу жана башка булактардан дагы каражаттарды таап атабыз. Үчүнчүсү, урматтуу депутаттар, бизде азыр мыйзам боюнча 25 миллиард сом ар кандай салыктык жеңилдиктер же болбосо төлөбөөлөр да бошотулган 25 миллиард сомго бар экен. Мунун баарын мен ойлойм, мына бюджет комитети боюнча абдан сүйлөштүк, фискалдык комитеттеги депутаттар менен сүйлөшүп атабыз. Бул боюнча да чекит коюшубуз керек. Мен айтпайын 25 миллиард сомдун баарын тең алабыз деп. Ошонун бир части кээ бирлери лобби болгон, кызыкчылык, кээ бир тармактарды туура жакшы сунуштар болду. Башка мамлекеттерге инвестиция кылып. Эң башкысы тышкы карыз да бир маселе. Мына азыр 2019 жылы бизде 48% эле, 20 жылы 43%га түшүрөбүз деп баяндамамда айттым. Бул тышкы карыздарды төлөө боюнча азыр дүйнөлүк экономикада же болбосо саясатта абдан чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Бул жашыл экономика, экологияны коргоо, социалдык маселелер боюнча ошол алган кредиттерди алмаштыруу жаатында механизмдер абдан көп болуп атат. Кээ бир мамлекеттер иштеп башташты. Булар боюнча алган кредиттерди кайра өзүнүн экономикасына, жарандарын коргоо боюнча механизмдерди алып чыгып, бул жерде конверсия деп атабыз. Ошону алмаштырышыбыз керекпиз. Себеби дегенде 2024-25 жылы 400 миллион долларга чейин биз карыз төлөйбүз. Мына быйыл 200 миллионду төлөп атабыз мына аягына чейин. 400 миллион доллар билесиздер биздин экономикага кандай гана оорчулук келет. Бул боюнча баарыбыз жалпы иштеп, өкмөт менен депутаттар, урматтуу депутаттар, сиздер менен чогуу иштебесек, муну эч ким чечпейт бизден башка. Биз жанагы чоң донорлор менен азыр эми өзүбүздүн баягы драф катары эмелер, ойлорубузду айттык. Кытай мамлекетине да азыр айтып атабыз. Алган карыздарды кандай кылып жоюшубуз керек, же болбосо ошону жеңилдетишибиз керек деп. Көбү 25-30 жылдарга келген. 25-30 жылдары биздин бюджетибиз андай карызды төлөш үчүн анда социалдык милдеттер, пенсияларды, айлык маяналарды көбөйтүү процедураларын баары токтойт. Ошон үчүн 20 жылы дагы мен ойлойм азыр биз каржы министрине адистерди алып атабыз. Ушул тармакта иштеп, эл аралык донорлор менен иштөө боюнча тажрыйбасы бар адистерди алып, ушулар боюнча да ишибизди улантабыз деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, негизинен
2020 жылдын дагы бюджет өзү социалдык багытында болот.